Бүгүн мейманда Кыргыз улуттук манас театрынын төкмө акыны, бир нече жолку эл аралык жана республикалык айтыштарда баш байгени багындырган Турат Жумаев болорун белгилеп айтып жатканбыз. 4-февраль күнү Чоң рахмат аттуу концертин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында берүү алдында турат. Ушул концерт жөнүндө сүйлөшөлү, чыгармачылык багытта баарлашалы деп студиябызга Турат мырзаны чакырганбыз. Кыргыз радиосунун угармандары, жети тууган кыргыз жерибиз, кыркыроо кыргыз элибиз, бар болуңуздар. Аны мен угармандарга өткөн жумада оада бердим эле. Эмнеге концерттин аты Чоң рахмат экендигин өзүмө да кызык болуп жатат, сиздерге да кызык болуп жатса керек. Концерттин атынан баштайлы, алгач сөз башынан болсун дегендей аталышынан. Буга чейин билбеппиз. Концерт биринчи жолу тушоо кесүү концертибиз. Көптөгөн айтыштарга чыгып жүрсөк, көптөгөн сахнага чыгып жүрсөк да мында ошол 10 жылдан ашып баратат өнөргө аралашып, айтыш дүйнөсүнө, сөз өнөрүнө аралашканыбызга. Анан тегеректеги жаныбызда жүргөн досторум бар, концерт коюп бараткандан биз дагы отчет кылып коелу деген ошону максат кылып баштадык негизи. Балага сын койгондон кийин эле буну кандай концерт койсок деген темасын ойлондук аябай. Ардимдер менен кеңештик. 10 жылдан берки ошол отчетубузга кичине акыным деп сүрөп келишкен. Ушул биздин акын деп ар дайым жерге койбой дейт го, жерге бутубузду тийгизбей төкмө акын деп аябай сыйлап жүргөн элге рахмат айталы дедик. Биринчи эл журтка баягы Осмонкул атабыздын жакшы кеби бар эмеспи? Элден алып элге айтам, эл болбосо эмне айтам депчи ошол эл жерибизге рахмат айталы дедик. Андан кийин кайгырып калыш бат эле болуп калат экен. Устаттардын кээ бирөөнүн жанында жүрүп, баягы казактардын термесинде болуп, боорунда күндө чыгып жүргөн менен тоолордун бийик жери байкалбайды дейт го. Ушу жаныбызда жүргөн заманыбыздын залкары өрнөгүн алып, кезинде биздин тушообузду кесип, байгелерин берип, атайын ушулар шакиртибиз деп батасын берип жүргөн устаттарыбызга рахмат айталы дедик. Экинчиден анан ушул эрезеге жеткирген ата энебизге рахмат айтып, баарысын бир ушул 10 жылдык чыгармачылык жолунда эмне таптым, эмне көрдүм, ошолорго бир ыраазычылык катарында бир рахмат айтып алайын деген максатта ушу чоң рахмат деп койдук. Тилегиңиз жакшы экен, кабыл болсун. Албетте концерт коюш оңой эмес. Өзгөчө мына өзүңүз айтып калдыңыз, сиздин курактагы жаштар тизмектелип улам бирөө өзүнүн жеке концертин, шоу кесүү концерттерин берип аткан учурда баягы сиз дагы түйшөлүп, мен да ушулардан кем калбай, мен дагы бир 10 жылдык өзүмдүн баягы жасаган эмгегиме баам салып көрөрмандарга талантымды, өнөрүмдү тартып аласам деп турган экенсиз. Кандай өзгөчөлүктө өтөт? Анткени төкмө акын дегенде биз сөз түрдө эле айтыштарды эстейбиз да. Айтыш концертке ошо кимдер катышат, программа кандай түзүлдү? Оңдурлар ырдалабы? Сөз түрдө баягы термелер камтылат, манас айтылат бул жанрдагы концерттечи. Сиздин концертиңиздин программасын угармандарга тааныштырып чакырып өтсөк. Атайын программалар менен, режиссерлор менен ошо концерттин башын кеп кеңеш сураган кишилерибиз көп болду. Ошол устаттарыбыздан эле. Мындан өзгөчөлүгү, менин концертимдин өзгөчөлүгү жана башында устаттарга рахмат айтам дебенби? Көпчүлүк бөлүгү ушу устаттар менен болот. Мындайча айтканда, жалаң эл акындарын тандап алдым. Башка замандаштарым менен, инилерим менен Кудайым өмүр берсе, дагы да айтышып аларбыз. Бирок эл да сагынып калды. Экинчиден өзүм дагы максатым ушул. Бир ушул устаттар менен азыр жаштыгы, курчтугу өздөрү табында турганда бир тарых жасап алайын деген. Ошол мындан Кудай берки замандаштарым менин чыгармаларымды аткарышат, термелеримди, ырларымды, поэзияларды окуйт, катарлаш сапарлашып жүргөн досторум көбүнчөсү айтыш болот. Айтыштарда ошол эл акыны Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Аалы Туткучев, Азамат Болгонбаев өңдү чоң жалаң залкарлар менен кармашып көрөйүн дедим. Эми азыр толуп турганда 35 жашымда алар менен айтчу болбосом, эми катагы 70 чыкканда алар деле айтышкысы келбей калат. Экинчиден анан азыр болуп турган маалында ошо кишилер менен бир тарыхка, кийин бала бакырама деле тан келген шакиртиме деле кезинде ушул кишилер менен ырдашкам. Ой, мына видеосу бар деп кичине мактангандай кылайын дедим. Жазай турган бир учур экен болот. Анан ушул сиздин концертиңге келе тургандардын арасын карап отурсак, өзүңүз да айтып өттүңүз, Аалы Туткучев бар экен да. Аалы Туткучев менен Жеңишбек Жумакадыр көпчүлүк учурда айтыштарга катышпай жүрөт. Анан сиздин концертиңизде айтыш токтотпайсызбы? Устатыңыз катары келип айтышкан жатат буюрса? Ооба, устатыбыз катары кадимкидей Кудай берсе макулдашылды. Кадимки айтыштын жанрында Кудай берсе көп болосуздар. Эң сонун мына ушул эл акындары баш болгон, бир сахнада топтолгон айтыш концерт
концертке жалпыңыздарды чакырабыз. Дагы бир жолу белгилеп айта кетели, 4 февраль күнү кечки саат 6-да Кыргыз улуттук филармониясында болот. Өнөр дүйнөсүнө аралашып келаткандан бери мына 10 жылдан ашык убакыт болуп атпайбы? Баягы чоң сахнага эл алдына төкмөчүлүк өнөр менен чыкканыңызды алып караганда элечи. Анан бул убакыт аралыгында мындай жеке өзүмдүн тушоо кесүүчү, отчеттук, айтыш концертимди берсем деген максаттар жашап келсе керек жүрөктө баары бир. Ошол күн келип ушул учурга туура келип атса керек. Ооба, бул кадам эң башында биринчи сахнага чыгып айчтарга чыга баштаганда эле ой келе баштаган. Анан ар бир иштин бүтөрү бар. Болжогон, буйруган мезгил ушул экен. Кудай буйрса ошону менен бир-эки жолу дагы аракетин бышпай токтолуп калган. Анан мында Кудай буйрса бул жолу келди окшойт. Баягы мөртү келип, бул жолу келип, баягы өзүнүн убактысы, өзүнүн сааты келгенде Кудай буйрса баягы эме деген кыргызда бир жакшы макал барго. Толгоосу келген аялды токтой тур дешке жарайбы депчи. Ошону менен элибиздин ак батасы кабыл болуп, элибизге жаккан бир ыргечени өткөрүп алышыңызга биз дагы тилектешпиз. Кыргыз радиосу дагы толук өнөр сериси деген берүүбүзгө концертиңиздин жүрүшүн жаздырып келип, аудио вариантында угармандарыбызга толук угузабыз деп учурдан пайдаланып убада берип айта кетели. Анан төкмөчүлүк өнөрдү алып жүргөн баардык болбосо дагы көпчүлүк акындарда бул айтыштар менен эле чектелип калбай, элдик мурастарды, анын ичинде ашыктык ырларын, санат ырларын, термелерди, эпосторду элге жеткирүүгө аткарып жүргөндөрүн билебиз да. Сиздин дагы өзүңүздүн автордук термелериңизге токтолсок, термелер жазылып атабы, кандай темада болуп атат, концертте ырдалабы, бөлүк барбы атайын термелер үчүн, ашыктык ырлар үчүн? Ооба, аткарып жүрөбүз. Термелер жазылып атат, Кудайга шүгүр. Термелер өткөн жыл ушул өнжө термелерге басым жасадык. Элге бир термебизди жазып сунуштадык. Ошо сиздердин Кыргыз радиодон кетип атат, башка радиолордон жаңыртылып атат. Терме жазылат, жылда бир 4-5 терме жазылмаганга аракет кылабыз эми. Баягы идея чыгып калганда, бышып жетилгенде, туулган баладай болуп, жарымы өтпөй жатканда көп термелерибиз бар. Кудай буйрса алардын баарын элге сунуштайбыз. Концертте өздүк чыгармачылыкка көбүрөөк көңүл бурулат. Кудай буйрса мындан элге чыгып, чыкпай билинбей иште кайнап жаткан бир аз оондорубуз бар. Биздин интернетке азыр көбүнчө интернеттен эле карап, интернеттен издеп калбадык. Facebook, Instagram баракчаларга жазылып калган ырларга чоң филармонияда иштеген оончуларыбыз, байкелерибиз оон жазган учурлары бар. Аларды ырдалат. Тексти мага таандык, оондор аларга таандык болгон ырлар мырдалат. Андан башка калем кармап бир аз поэзия саптар окулат. Анан Замирбек Үсөнбаев атабыз бир жолу айтты эле, бул төкмө акынга эң жакын жанр бул терме депчи. Терме деп анан өзүбүз жөнүндө айтыла турган, өзүбүз жөнүндө жазыла турган термелик блог бар. Атайын терме өзүнүн чыгармачылыкка сүңгүп кире турган поэзия бөлүгү, ошо терме бөлүгү бар. Сөзсүз Кудай буйрса 1-2 термеге көп болобуз. Сонун мына сиздин калемиңизге таандык башка оончулар жараткан ырлар ырдалса, сиздин өзүңүздүн дагы автордук оондоруңуз дагы эл алдына жарык көрүп жаңыдан ырдалса, поэзия саптары болсо, баардык тармагы камтылган бир биз ойлойбуз угармандарыбызга жаккан, угармандарыбыздын табитине туура келген кече болот деп. Эми колуна комузду ала келген соң кесиптеш урсуранып төгүп ырдап бересизби же оонду ырларыңыздан ырдап бересизби? Айтор тандоо сиздики. Угармандарга таңкымагай тартуулап берсеңиз. Барган жерден эле көбүнчө барган турган жерден эле эмне болуп акын болуп калдың эле? Өнөргө кандай аралашып калдың? Атаң да бар беле, апаң да бар беле? Бул өнөр каяк жактан деген көп суроо берилет. Анан ошолорго ылайыктап, ошону да концертке да даярдап азыр бышырып аткан кезибиз. Торолгон жериң өмүрдүн, тоң жериң ысык көлүмдүн, калкым аңырым ырдаткан касиети жеримдин. Тез каттап кумду жегине, тести ергезден чөмүлдүм. Балдан да таттуу сезимге, балалык кезде көмүлдүм. Баткагың менен көп оюнуп, бат эле бирок бөлүндүм. Баяндап өткөн кеткенде, балкып бир келди төгүлгүм. Четинди менен алабаш, чордонундасың көңүлдүн. Өстүргөн айдым кызыл туу, түпкүрүндөсүң сезимдин. Атактуу тоңдун уулумун, атенемдин тунумун. Тунуулум аман турсун деп, турат деп атым коюптур. Тууралап бабаң ырымын, бөтөнчө чыгып кылыгым. Бөлөкчөң үйдүн чырымын, башкалары кайдан түшүнсүн. Көрсө башкадаң экен чымыным.
көсүртүп жеңге жакага көмүрдөй өңүм батала чурулда бойно веритеге чучулап мени ватама кычасам ыйлап жармашып тып куюп бери деп сакама энчилеп алган чоң атамдан кылбай атам апама чоң атам улап көнүмдү чоң энем төгүп меримди жалбарып тукентайым деп жаттатып ата теңимди ошондо кутунун уулу дедирбей чотондун уулу дедирдим күбүрөп санат өлөңдөн күн сайын аткан өңөргөн жуп жатар кезде түнкүсүн да жомоктуң уктум менемден түркүн дастанга түптөлсө керек көрөнгөм от чачкан жалын кептерген мен оймоктой кезден бөлөнгөм күлүктөй мезгил жүгүрүп күйлөнөт билек түрүнүп тоолордо далай кой жайдым да таманым ташка тилинип талаадан кетмен чап желем бой жеткен кезим билинип бат эле бүттүм окууну да бир дыйлап бирдей сүйүнүп балтыркан чөптүн бүрүндөй балалык калды күбүлүп анан аттандым ой борбор калаага ал кезден ата энем турду сүйүнүп мисалдап айтсам биягын милиция болуш кыялым кыңылдабырдоң анда жок кыгуста болуп турагым эстесем көзгө жаш келет энемдин жаккан чырагын аралап шаардан таппадым даң атамдын жыттуу тумагын эзгенде маршрут эстедим энеркин чапкан кунаным айылымдын жытын сагынып таң айласыз көндүм чыдадым күлгүн жаш алтын күмүштеп күндүзүң окуп түн иштеп гүлчөт ай жемей каяктан күйлөндүк супсак күлүш жеп заңкылдап окуп үлгүрдүк да зачеткаларда бир үш жок жактырдым шаардык кыздарды жаштыгым берген үлүш деп ал кезде таанышсам сулуу бирөөгө ташталып паспорт күрөөгө бара албай качып дүкөндөн баткан сыбор бир күнөөгө бактымсың эй деген далай кыз азыр баарысы башка күйөөдө жаштыктын жалын ирмеми жаркырайт күнү түндөрү шатыра шатман айлана шаң каптап турса дүйнөнү жалындап күйөт көкүрөк жашоонун кемдей бир жери өрт чачкан ошол кезимди даң өзүмдөн башка билбедим жабыркап ою санамда жан дүйнөм жалгыз аралда жолумдун издеп жүргөндө жолугуп тааныш агамда жердешим Эрлан Баякем жетелеп барды баянга ыргалып баян чеченим мырдадың ырдын неченин өрт чачып турган жалынга даң өзүмдүн өзүм көсөдүм багытым таппай жүрүпмүн баласы сымал көсөнүн айтыша койсом сезилдиң айтык айыккан сымал кеселим ырастап билдим ошондо мен ыр менен толук экенмин сүрдөнүп айтыш фондуна бара албай өттү канчайым эстеймин ойлоп азырда 2011 март айын залындаң айтыш фондунун замандын көрдүм залкарын учураш деди барганда улуунун сурап ал жайын ушунча барып алган соң каяктан артка тартайын эриген муздай тер дедим даң эминесин айтайын булкунуп жүрөк туйлаган былчылдап тердеп тургагам кызартып эй туруп бетимди ал кезде кыскача минтип ырдагам амандашып ырдамай бул акындардын салтында агаларымдой олтурат карачың атагы чыккан калкыма тобуң аңырдап кетсем деп тиги тоң жактан келдим талпына көбүң ыңырдайт элем деп көлүмдөн келдим алкына өнөр поз болом силердей буюрсаң өнөрүм жакса жалпыга инимде бала жүргүлө менин из басар кылып артыңа ак комуз кармап колдорго бүгүн аттансам дедим чоң жолго өнөрдү келдим сынатып өзүңөрдөй зорлорго туура кетип баратсам байкелер түздөйсүңөр оң жолго дарманымды байкап көргүлө мен даярмын шакирт болгонго десем Амантай устат чепеңдеп алты сөз айтты чечен деп саргашкан устат чепеңдеп та санатын айтты чечен деп
улады менин көнүмдү уйкашы түзүк экен деп үйрөтөм калгандарын деп таң үмүттү койду бекем деп андан соң жеңиш элмикем сүйлөп жанада кайдансың деди садага көлдөн деп жоопту кайтардым күлмүңдөп турган агага колумду кысып жайдары кошулгун дедиң арага балкытып алда сүйүнтүү бар экен го деп балада жеңишпек акын от кеби жетилип баарын сок деди көпчүлүк издеп жатканбызда көл жактан акын жок деди билине бергин таанылып бир орун сага бош деди ал эми азакем менен алыкем шаңшыт деп комуз алганда шекербек максат байекем шарбол деп топту жарганда казактар менен айтышып айлангын деди балбанга ак бата берибиним деп аргымак болуп жүгүр деп ошондо менин аралаштырган эй балдарга жуп болуп жакынын актар жылдызбек болот кубаттар күнсүнү тынбай айтышып үйлөнө бердиң убактар аябай катуу дос болдук акыркы келген чунактар Асылбек Акчол Кадырбек келиптир бизде мурдараак теңинең албай ал кезде тебетей кийип ыргалат айтыша кетсек жанчышып айтканыбыз сындалат жеңгендер 100 сом пулдалат жеңилген андан кургалат уттурбаш үчүн ал жерден да укмуштуу ыңырлар ырдалат бобу жаңылар кыйын деп койсо жактырбай карап кырданат Жылдызбек болот кубаттай төртөөбүз бирге басабыз төртөөбүз катар жатабыз кызыкко жаштык бала кезде кыздарга ыңырды жазабыз Жылдызбек досум кыял кеч жыргал деп жаза турдузун кубатта карайт кыздарды да кылтыйып алып нурдусун жөн жатмак белем менемне тандаймын сулуу нурдусун бир гана бото көзө кыздар таң калат тиги болоттун карап мурдусун Ошондон бери калайык чоң байгеге чабылдым чоң дайраган агылдым баягы бала чыкты деп да батасын алдым барыңдын эбелектей курактан эл оозунан алындым ал кезде бала жаш болсом азыр мен элге шайырмын калкыбыз аман болсо экен башкасына кайылмын калк намысын коргоого качанда болсо дайыммын устаттан өнөр үйрөнүп акын болду киргелип жараткан Кудай таалабызда жаңылбай турган тил берип бабалардын жолуна багытыбызды түздөдүк сабалап ырдап талыкпайда санаттын жолун изденип аркадан келет инилер артыман келет шакирттер ар кайсы жерден иргелип билинбей жүрүп биз деле ошол бир муундун көчүн сүйрөдүк Ай баракелде, баракелде. Аман болуңуз. Не деген сонун көз алдыга тартылган окуялар болду. Биз бул 10 минутага жетпеген убакыттын ичинде сизге бере турган суроолорубуздун баарына жооп алдык. Анан бир суроого мен жооп алгым келип турат. Ал суроонун жообун азыр өзүңүз айтып берет болушуңуз керек. Жакында эле Facebook баракчасына жар салып айтып чыктыңыз. Мен концерт берем деп даярданып атып, ата-энемдин мага жасаган ушундай бир мамилесин, мага жасаган каражат керекпи деп каражат салып жибергенин мал сатып айтып бир көзүңүзгө жаш алып эскердиңиз эле. Чындап эле биз мындай көпчүлүк учурда өзүбүз менен өзүбүз алып жүрүп ушул балакатка жеткирген ата-энеден бата алуу, ата-эненин ыраазычылыгын алуу, ата-эне менен эсептешүү деген нерселер көңүлдөн сыртында калып калгандыгын өзүңүз да ошол эскерүүңүздө жазган элеңиз жарыяладыңыз. Ошондой болду. Мен интернет булактарына бир туугандар менен кеңеш ушундай кыла алалы деп атканбыз, анан эле атам чалып калды. Ушундай кылыйм дейт анан. Биз деле 35ке чыктык, 5 балалуу болдук. Жакшылык, жамандыкта, майрамдарда, кечелерде жолугуп, мындай эми көртүрмүш го, турмуш. Ошолор менен жүрүп эле байкабай калыптыр. Анын үстүнө окууну бүткөнүбүзгө уже 20 жылга чукулдап калды. Ошолор менен жүрүп өзүбүздүн киндигибизди өзүбүзгө эсептеп коет го, жанагындай күндүз окуп, түн иштеп, уже чоң бала болуп, бала бакыр окуп калды. 5 баланын түйшүгү менен жүрүп, баягы ата-энеге өзүңдү 35теги чоң кишиге катары сезген менен ата-энеге дагы эле бала келсин да. Анан аябай мындай жүрөктү толкундаткан аябай башкача сезим болду. Ушундай бир торпок, бир тайды салып, майда чүйдөнгө керектүү болду деп салып. Бир торпок менен бир тайды ушундай сатып туруп керектүү болду депчи. Анан абдан мындай ата-эненин колдоосу башка колдоо бир тең.
Бул колдон эми дагы эле айтып кыйын болуп атат. Анан дагы бир айта кетчү жагдай болуп атат. Негизи 10 жылдан бери айтышта жүрүп, өнөр чөйрөсүндө жүрүп, атамдын алдында бир да жолу ырдап көрө элекмин. Дагы элечи. Сүрдөйм. Бирок концертиңизге келет да? Ооба, Кудай буйрса, анан Калыстар тобунда элдин арасында ырдоо бир тең, эртең атамдын алдында ырдоо бир тең болуп турат. Анан буга чейин атамдан сүрдөрүмдү эми бар ата-эне сен төрөп багып өстүрүп ушул эрежеге жеткирген бир нерсеси ушул менден сүрдөйт деп, ата сизден сүрдөйм деп айтпасам да сезип көп айтыштарга келбейт. Апам байкуш айтыштарга байма-бай келип турат. Атам отурдан өтүп баргандай болуп калса эле келет ал келип эл менен көтөрүп кошо көрүп эме концерттерди көрүп айтыштарым ырдаганын көрүп жүрөт. Атам көрө элек бир чоң толкундоо турган турбайсызбы? Чоң толкунда чоң жоопкерчилик эми ал кишинин алдында кандай ырдайм, ошол дагы башка эми көпчүлүктүн астында филармонияларында далай эле ырдадык да. Мындан элестете албай атам негизи кандай болоорун. Ошо Кудай буйрса 4-февралда 10 жылдан ашкан убакыт өнөргө аралашкан убагында атамдын алдында Кудай буйрса дагы бир чоң сыноодон өтөт турбайсызбы? Төргө отургузуп биринчи жолу атамдын астында буга чейин кечилесиз. Отуруп ырдаган күн ошол болот экен да. Айтыштарды сахнадан ырдаганыңызды телевизордон, экрандан, башка булактардан көрүп угуп келген болсо эми жандуу жакын отуруп көбүнчө инилерим, бир туугандарым айтып коет, сизди термелериңизди, жаңы айтыштарыңызды атам YouTube'дан угат депчи. YouTube'дан, телевидениядан көрүп угат. Мындай көпчүлүк менен отуруп сиз айтышып калсаңыз, көпчүлүк менен отурса туруп кетет дейт да, мындай. Толкундайбы же сүйүнөбү же кубанычын билгизбей анан туруп кетет дейт. Анан өзүмчө YouTube'дан таап алып ошол айтыштарыңызды угуп мындай анализ жасап турат деп. Сизге негизи жалпы эле мындай пикирин, сынын, батасын берди беле? Ар дайым берип турат, Ар бир айтыштан кийинге айтыштарда чыгып турат. Айтыштарда чоңбайга алганда биринчи атам алып барам. Батасын берип, биринчи алып барып ошо кишинин батасын алып, бияктан кандай чоң байгелерге жетишкен күнү түнү менен эле ошо айылга чыгам, биринчи ошо атам кармасын, конвертти ачпай туруп. Жакшы экен. Алар баягы эмоциядан кийинки эмелер да уже алып барып бүткөндөн кийин анан 4-түндө кандай болот билбейм, эми көрөсүң. Ушул 4-түндөгү сиз мына ушунчалык толкундап аткан, сахнадан алган, элден алган көрөнгөнү, өнөрдү кайра элге тартуулайм деп аткан чоң рахмат аттуу концертте уюштурууда дагы сиздин жаныңызда жүргөн жолдошторуңуз бар. Бир эле сиз эмес, ушу Манас театрынын дагы колдоосу бар ал жерде. Ошо концертти уюштуруучулар жөнүндө айтып өтсөңүз, маалымат берип. Концерт ошо жаныбызда жүргөн өзүбүздүн замандаштар, катарлаштар, сиздердей жалпы маалымат каражаттар дейбизби? Абдан чоң жардам берип атат. Реклама жагынан болобу, тартып алуу жагынан болобу, ТРК жалпы улуттук телерадио корпорациясы Кудай буйрса чагылдырып алган турат. Мунун дагы жардамы абдан чоң. Албетте биздин иштеп ушул жерден ырызкы таап жеп аткан Манас театрыбыз колдоо кылып баардык нерселерин чыгарып берип атышат. Тарттырып атат, керектүү жерлерге кайрылып берип атат. Бунун үчүн биздин жалпы жетекчиликке рахмат айтсак болот. Ушу сиздердин жалпы улуттук каналдын, Кыргыз радиосу, УТРК жалпысына ыраазычылык айтса болот. Себеби бул абдан чоң колдоо болот экен. Буга чейин билбеппирбиз. Абдан чоң колдоо болот экен. Себеби сен жетпей аткан, айта албай аткан оюңду, эл менен байланыша албай аткан жериңде сонун экен да. Азыр биз бир 3-4 киши сүйлөшүп отурган менен азыр экранын артында автоунаада кетип атып, жолдо кетип атып, үйдө жатып алып, миллиондогон кишилер угуп атат. Ошол жерге үнүңдү, ырыңды, сөзүңдү, алдыда болгон оюңду, максаттарыңды баарын элге айтып атабыз. Ошо түз эфирлерден чалып алып билет сурагандар, каалоо тилек айткандар, бат айткандар көп болуп атат. Уккан эмес элек башка ишти жыйып 4-түндө баралы дегендер көп болуп атат. Бунун баары эле уюштурууга кирет экен. Анан бул сырткы уюштурууну жалпы жасалган ошондой жалпы команда жардам берет экен. Айтыштын түйшүгү чындап жалгыз бошуңа чырдат экен. 1 мүнөт, 2 мүнөт ырдаш үчүн өткөндө бир жерге жазып алып ырдап көрдүм. 3 барак менен 3 болбо. Ошону менен бир толтура терме жазып ырдасам 3 же 4,5 мүнөткө барат экен.
Анан 3 сааттык концерт толтуруш үчүн 1,5 китеп чапташканга туура келет экен. Жарым китеп. Билет тап калдыңыз, ошол билет алат элем деген угуучулар болсо кайда кайрылса болот? Билеттерди кассага койдуңуздарбы? Интернет аркылуу сатылып атабы? Билеттерди биздин Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын кассасында бардык билеттерди ошол жака тапшырганбыз. Биз ошол концерттин программасы менен алек бололу деп ошол. Жакшы, эми маегибиздин жүрүшүндө ырыңыздан окуп берсеңиз деп сурансак мүмкүнбү? Себеби дегенде концертте поэзия саптары дагы болот деп анонс кылып айтып өттүк. Анан угармандарга 1-2 окуп берсеңиз, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңку мүнөттөрүнө таяп бара жатат. Ар бир көзүрмемди сиз менен маектешип жатканда максаттуу пайдаланып калсак экен деп турабыз. 1-2 окуп берип койсоңуз. 3 ору деген ыр жаздым. Чукул арада. Ошонун бир орусун окуп берейин. Азыркы биздин замандагы ош кыйыштар түбүнө жетип келген бир 3 ору бар экен. Көрө албастык саткындык бир ору болсо, кошоматчылык 2 ору, анан эң өкүнүчтүү орусу караңгылык болот экен. Ошонун бир орусун окуп берейин, калганын концерттен окуп. Концерттен келип угушсун, 4-февралда концерттен. 3 ору. Кыран элек эч кимден апкарбаган, кылымдарды басканбыз катмарлаган, кандай гана тарыхты изилдебе, кайсы доор бар, ысымын катталбаган, илим поздор изилдеп бүтүр албас, издер жатат тарыхта такталбаган, ынтымагың бирлигиң жарашканда ыйыгатың дүңгүрөп асмандаган, бийик элек ал кезде кайран, кыргыз бирин-бири кадырлап кастарлаган. Ичибизден ийри жылан чыккан кезде, ийри муйрук адамдар башталданан, өзүмчүлдүк, сараңдык текебердик өзөктөргө дат болуп катканданан, аты жаман оорунун көбүн көрдүк, арман кайгы капаны чачкан жалаң. Дарысы бар чындыгында баардык тарттын, дабасы жок оорулар баскан жаман, бул оорулар кыргызды кыйнап келет, анализи чыкпаган дарттан жаман, улутумду ууланткан 3 оору бар, спид, ковид, ал тургай, рактан жаман. 1-чи оору саткындык. Көп жакшылык өзүңдөн көрүп кеткен, көзүң жокто кайыр өзүңдү сөгүп кеткен, өз эшегиң өйүзгөң өткөндөн соң өткөзгөндүн абийирин төгүп кеткен, көчүгүңө суу куйганда аз келгенсип, көр түбүнө тирүүлөй көмүп кеткен, көрө албастык саткындык оорусунан көк жалдардын далай өлүп кеткен. Эр азайбай душмандын чапкынынан, эл азайбай дайранын ташкынынан, көк жал манас ордосун кемиткенбиз көз камандай туугандын саткынынан, касиеттүү камбакай төө кайтарган, абыке көбөштөрдүн кастыгынан. Семетей жок чүрөктү коргогонго, олжо атын атантып боздогондо, күйүтүңөн үмүтүң гүлгө айланат, гүл чорону кул кылып кордогондо, калк энеси каныкей торпок карап, карыганда кайгырып шорлогондо, каргап каңырыгың түтөп кетет, канчородой саткындарды ойлогондо. Бийик болгон элинен кара башы, чыккынчылык азаптын ана башы, жылчыгы жок жолун тосуп турса, жылып өтүп душмандын арабасы. Ушундай саткындардын кесиринен ууланды да Барсбектин жамагаты, учурунда кайдыгер болгон үчүн урап түшкөн кыргыздын каганаты. Кайсы жерден саткындын изин билсең, кашайгырдын көздөрүн тазалачы. Эй кыргызым, баарыңа айтарым бар. Эрендердин эсине айтамын жар, чалып чыгып бири-бириңди зекигидей чачылгандай бириндеп кайсарың бар. Азабы да кесири да тие жүргөн азыр дагы араңда шайтаның бар. Сатып баарысын кырдырганбыз. Сатылгандан кутулган кайханың бар. Бир кыранды жоолашкан жоосу чапкан, бир кыранды ишенген досу саткан, бир кыранды бир тууган бүлүндүрсө, бир кыранды таянган тоосу саткан. Курманбекти 40 жигит шери саткан, Жаныш Байыш Баатырды эли саткан, Нүзүп бийди ишенген беги саткан, эр табылды Баатырды тууган сатса, Шырдакбекти койнундагы теңи саткан. Башка жактан душманды күтө бербе, саткындар көп жонуна тери жапкан. Элин сатып бир ажооң майдаланды, жерин сатып бир ажооң кайда барды, сатып кемитип чет-четинен Саян Алтай Энесай кайда калды, утурумдук мактоого манчыркашып убактылуу жыргалга пайдаланды. Жок кылалы чогуулап керексизди, сабагал деп жаткандай демек бизде, мезгил келди өткөндөн сабагалар, мекен үчүн эмне биз бөлөкпүзбү, сары сепке салалычы ишибизде, саткындардын сабында эмеспизби? Эң биринчи алданып эр сатылды, эрди эрчиген артынан эл сатылды, алданган соң акчага болор болбос алтындан да эң кымбат жер сатылды. Намыстанбай
бөлүп сатыштык онуштарды, биз бөлүп саткан үчүн добуштарды. Намыстанбай эч кимден наркын саткан, саркеч болот элем деп салтын саткан, эч ойлобой урпактын эритеңкисен эссиздер бар айтылган антын саткан. Соодалашсаң сом менен абийириңди, сойкулардан төмөнсүң баркын саткан. Мейли кайна кайгынын казанында, мейли күйгүн турмуштун азабында, ар бир кылган иш үчүн жооп беребиз. Абийириңди ак тутуп жашагында, салбырата сөкпөш үчүн келечек муун, саткындарын турбайлы катарында. Биринчи орусу, экинчи, үчүнчү орусун Кудай буйруса 4 февралдан угуп аласыздар. Ооба, концерттен ардактуу радио угуучулар барып, бул калган Турат Жумаевдин калемине таандык экинчи, үчүнчү орууну ыргайланган ошол окуяларды уксаңыздар болот. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен эми соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Биз албетте сиз менен чыгармачылык багытта дагы да болсо суроолорубузду узатып маектешкибиз келип турат. Бирок концерттин алдында уюштуруу иштери дагы көп болуп аткандыктан сиздин да убактыңызды албай эле бизге бөлүнгөн мүнөттөр дагы аяктап келе жатат. Жалпы кыргыз элин, угармандарды, күйөрмандарыңызды дагы бир жолу концертке чакырып өтсөңүз. Чоң рахмат, элибиз аман болсун, жерибиз тынч болсун, жетимдер ыйлабасын, жетимсиздер сыздабасын, элибизде согуштун үнү чыкпай, комустун үнү чыгып турсун, чырдын үнү чыкпай, ырдын үнү чыгып турсун, ар дайым капа тарткан кыргыз болбой, каткырып турган кыргыз болсун, жети тууган жерибиз аман болсун, ошо жети тууган жерибизде кыркыруу кыргыз элибиз болсун, ар бир үйдө акындын, манастын, комуздун үнү жаңырып, улуттук нугубуздан тайбай, кыргыз экенибизди унутпай, кыргыз элге, жерге, мекенге, жалпы адамзатка кызмат кылган биздин Чыңгыз аталарыбыздай уулдарыңыздар, кыздарыңыздар көп болсун. Кыргыздын рухунан тайдырбасын. Жалпыңыздарды Кудай буйруса филармонияда 4 февралда чоң рахмат айтайын деп турам. Мен кандай рахмат айтарымды 4 февралда келип күбө болсоңуздар болот. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жакшы кеп кеңештер, жакшы бата каалоо тилектерди айттыңыз. Тилегиңиз орундалышына биз дагы тилектешпиз. Анан биз дагы сиздин биринчи чыгармачылык кечеңиздин, айтыш концертиңиздин ийгиликтүү өтүшүнө, элиңиз зал толуу барып, сизге батасын берип, сиздин рахматыңыздын угуп кетишине тилектешпиз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Биз бүгүн Кыргыз улуттук манас театрынын төкмө акыны, бир нече жолку эл аралык жана республикалык айтыштарда баш байгени багындырган кыргыздын төкмө акын уулу Турат Жумаев менен 4 февралда өтө турган концерти, чыгармачылыгы жөнүндө маектештик. Бул маек аркылуу 10 жыл аралыгындагы өнөр жолундагы басып өткөн жолун айтып берүү мүмкүн эмес. Болгону сиздерди концертке чакырып, маалымат бергибиз келди. Микрофондо Жылдыз Мырзабекова жана Адилет Дастанов болду. Күнүңүздөрдө ийгиликтер коштосун.